ар бир камалгандын артында сөзсүз билесиздер. Бала деген бар, ата-эне деген бар. Ошол боюнча мынакей 21 киши камалдыбы, 21 кишинин өкүлдөрүн чакырып, көзөмөлдөөчү катары мынакей орган сиздерсиздер. Чындыгында Кудайым көзүн ар кылсын, бул аябай жаман нерсе да. Ар бир камалгандын артында сөзсүз билесиздер. Бала деген бар, ата-эне деген бар. Арасында жанагы илгертен бери келе жаткан саясатчылардын сөздөрүнө ишенип алып, мүмкүн туура эмес жолго түшүп алган балдар бар, жаш балдар. Ошол эле жанагы массалык маалымат каражаттарында көп өздөрүн активдүү алып жүргөн балдар, мисалычы. Анан жөн эле күйүп кетпесин деген баягы мыйзамдан тышкары адамгерчилик сапат бар да. Мен терең ишенем. Ушу башкы прокуратура тарабынан өтө тыкат, жакшы бир көзөмөл жүрөт. Экинчиден, мына массалык маалымат каражаттан ички иштер министрлиги туура эмес тинтип койду, тинтүү иштерин жүргүзүп койду, мыйзамды бузуп атышат деп атышат. Ошол боюнча мынакей 21 киши камалдыбы, 21 кишинин өкүлдөрүн чакырып, алардын жактоочулары бар. Ошолорго мына бизге кандай маалымат берсеңиздер, эми купуя сыр деген болот. Эмне себептен алардын жакындары отурат. Бирок аларга деле маалыматты бир жакшыраак берип койсоңуздар. Жанагы аудио запистер боюнча ар кандай түрлүү түрлөрү жүрөт да азырчы бүгүнкү күндө. Бирди угуп көрсөң, туура эле айыпталыптыр деп каласың. Бирөөсүн уксаң, булар подставлять этип коюптур деп атабыз. Ошол нерсени жокко чыгарыш үчүн мынакей ортодо арбитр катары, калыс көзөмөлдөөчү катары мынакей орган сиздерсиздер. Ушундай адам баласына башына түйшүк түшкөндө, кара түн түшкөндө оозунан оюна бир гана Алла келет да. Анан экинчи ушу көзөмөлдөөчү мындай даттансак, ошого бир жооп бере турган, калыс карай турган орган бул башкы прокуратурага кайрылат да. Бул жерде ушу прокуратуранын өкүлүнө айтып кетет элем, колуңуздардан келишинче, өзүң айтып кетпедиңерби, калыс баардыгы мыйзам чегинде болот депчи. Ошол мыйзам алкагында аягына чейин көзөмөлдөп карасаңыздар. Ал эми ар бир тергөөчүнүн, ар бир көзөмөлдөөчүнүн ал өзүнүн аброюнда. Кийин убагы келет, ак ыйлет, бирок сынбайт деп коет. Бирок ошого чейин бир жакшыраак бир маалымат берип койсоңуздар.